Ибн Исхак рахматуллахи алейхи айтат, Ибн Ямин Надри деген аттуу инсан бар эле, улуу инсан. Анан Абу Лайла жана Абдулла бин Мугаффал деген эки сахабага жолугуп калды. Абу Лайла жана Абдулла бин Мугаффал радиаллаху анхумдар ушундай улуу сахабалар, алар туурасында Куран аяты түшкөн да. Алар пайгамбар алейхиссаламдын алдына келип, анан Алла жолуна чыгайын деп аракет кылып, бирок Алла жолуна чыгууга эч бир каражаттары болбой, анан эгер каражатыңар жок болсо, анда үйүңөргө бара бергиле. Аллах мүмкүнчүлүк бергенде, каражат бергенде Аллах жолуна чыгасыңар деп пайгамбар алейхиссалам кайтарып жөнөтөт. Алар ошол жерден үйлөрүнө кайтып бара жатканда көздөрүнөн жаштарды агызып ыйлашкан экен. Алардын ошол ыйлагандыгы туурасында Аллах Таала Куранда эскерет. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Таваллау ва а'юнухум тафиду минад дам'i хазана. Алар пайгамбар алейхиссаламдын алдынан бурулуп кетишти, бирок аябай өкүнүчтүү бурулуп кетишти, кайтып кетишти. Алар кайгыргандыктан көздөрүнөн жаштар аккан абалда болчу дейт. Ошол сахаба радиаллаху анхума, андан башка бардык эле сахаба радиаллаху анхумдар жакшы иш кылып сүйүнөт эле, ката иш кылса өкүнүп, өзүн өзү жемелеп, Аллах Тааладан кечирим сурап тооба кылышат эле. Бул сахаба радиаллаху анхумдардын Алла жолуна чыгайын деп ниет кылып, бирок ошол ниеттери кайсыл бир себептен аткарылбай калгандыгы үчүн кана эми менин мүмкүнчүлүгүм болгондо, каражатым болгондо ошону сарптап, эми Алла жолуна чыкканда бир шаардан экинчи шаарга жетиш керек болот. Ал жака барганда адам баласы кээде ооруп калат, кээде жакшы болот, кээде дарыланат, кээде томок ашка, кыскасы түрдүү сапар азаптын бир бөлүгү дегендей түрдүү кыйынчылыктар сөзсүз түрдө келип турат. Бирөө көңүлүңдү көтөрсө, бирөө көңүлүңдү түшүрүп турат. Сахаба радиаллаху анхумдар пайгамбар алейхиссаламдын алдынан ыйлаган абалда кетишти. Анан Ибн Ямин Надри деген инсан Абу Лайла жана Абдулла бин Мугаффал радиаллаху анхуманын ыйлагандарын көрүп, анын дагы ыйлагысы келди да. Анын дагы ыйлагысы келди. Себеби улуу эле инсандар. Кээде карасаң жаш бала ыйлайт, мейли дейсиң. Жаш бала да ыйлайт басылат да. Бирок чоң киши ыйлаган болсо, бираз башкача сезимдер пайда болот да. Чоң эле адамдар, улуу эле инсандар, пайгамбар алейхиссаламдын окуучулары, шакирттери ыйлап жаткан болсо, Ибн Ямин радиаллаху анху ал дагы ыйлагысы келди. Анан сурап жатат: "Ма юбки кума?" Эмне үчүн ыйладыңар силер дейт. Силер жөндөн эле ыйлаган жоксуңар, бир себеп болду, бир нерсе түрткү болду. Ый деген бул 500 жылдык аралыктан келет дейт. Толкундар менен келет экен, өтө кыйынчылык менен, курбанчылык менен келет экен. Анан силердин ыйлаганыңарга дагы бир нерсе себеп болду го. Ошол нерсени мен билсем болобу? Мен дагы ыйлайын деген ниетте сурап жатат. Ошондо улуу сахабалар айтышты: "Кала жина Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллам лияхмилана." Биз пайгамбар алейхиссаламдын алдына бардык. Пайгамбар алейхиссалам бизге кичине жардам береби деген ниетте. Алла жолуна чыкканга эч бир каражатыбыз жок, сокур тыйыныбыз жок. Бирок пайгамбар алейхиссаламдын алдына барсак, кээде бирөөлөр садакасын алып келет, зекетин алып келет. Кыскасы бизге жардам болобу Алла жолуна чыгууга деген ниетте пайгамбар алейхиссаламдын алдына бардык дейт. Инсан негизи бирөөдөн үмүт кылбаш керек. Аллахтан гана сураш керек. Намаз окуп, Аллахтан сурап, анан себебин да кылыш керек. Кичине басып, кичине аракет кылып, эгер зарылчылык болсо, анда карызга суроо дагы, бул дагы сүннөт, пайгамбар алейхиссалам дагы сураган. Анан Алла жолуна ошо пайгамбар алейхиссаламдын алдына барсак, бир нерсе берип калабыз же карызга сурайлыбы, эмне кылсак, Алла жолуна чыгууга ашык да. Ушул Алла жолуна чыксам, көп адамдардын жакшылыгына себеп болсом, көп адамдарды Алланын жолуна чакырсам, көп адамдарга жакшылык каалап, көп адамдардын бактылуу болушуна себеп болуп, көп адамдардын жашоосунун оңолушуна себеп болсом деген арман ар бир сахабаныкы болчу. Фалам наджид индаху ма яхмилуна алейхи. Пайгамбар алейхиссаламдын алдына барсак, эч нерсе деле көргөн жок. Эч ким эч нерсе деле берген жок. Валайса индана ма натакавва бихи алал хуруджи мааху. Керек болсо пайгамбар алейхиссалам менен чогуу чыгып алайлы десек,
пайгамбар алейхисалам менен чогуу болуп пайгамбарга жүк болуп калабызбы? Ал жакка барганда биз өзүбүздүн азыгыбызды, өзүбүздүн кажетибизди өзүбүз бүтүрө албай бирөөнүн көзүн карап калабызбы деп анан кыжылат болушкан экен да. Фа'атахума надихан лаху. Пайгамбар алейхисаламдын алардын динге болгон талабын көрүп, анан ошол жерге бир эки төө келип калыптыр. Бирөөлөр алып келиптир. Алланын жолуна жакшы иштетип коюңуз деп. Пайгамбар алейхисалам бир төөнү ал эки сахабага берди. Абу Лайла жана Абдулла бин Мугафал радиаллаху анхума. Ошентип ал төөнү миништи дагы экөө, анан сапарга чыгышты. Жана жол азыктагы пайгамбар алейхисалам бир аз камдап койгон экен. Бир аз пайгамбар алейхисалам өзүндөгү нерсени берди. Фахаража маан набии саллаллаху алейхи ва саллам. Жанагы улуу эки сахаба пайгамбар алейхисалам менен чогуу Алла жолуна чыгып кетти. Адамзаттын эң асылы бул пайгамбар алейхисалам. Бүткүл пайгамбарлардын имамы. Ал эми сахабалар болсо пайгамбар алейхисаламдын түздөн-түз шакирттери. Аллах алардан ыраазы болгон. Аллахтын эң сүйүктүү, эң таква, эң адамгерчиликтүү, эң сыпаттуу инсандар булар сахабалар болгон да. Мына ошол улуу сахабалар Алла жолуна чыккан үчүн аябай сүйүнүп, кубанып, Аллах таалага шүгүр кылып жөнөштү дейт. Бул жерден пайгамбар алейхисаламдын сахабаларынын Алла жолуна болгон кызыгуулары кандай? Алла жолуна чыга албай калып ыйлап жатышат да. Алла жолуна чыгууга бир аз тыйын жок. Бир аз шарттар туура келбейт. Бирок чыккысы келип турат. Жүрөктөрдүн талабы Алла жолуна чыгуу, а бирок шарт туура келбейт. Ошого ыйлап пайгамбар алейхисаламдын алдында өздөрүнүн талабын көргөзүштү. Пайгамбар алейхисалам жанагы кылган жардамын берип, Алла жолуна өзү менен чогуу алып кетиптир. Анан wa amma Ulbatu ibn Zayd فخرج من الليل فصلى من ليلته ما شاء الله ثم بكى وقال اللهم إنك أمرت ورغبت ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في مال أو جسد أو عرض ثم أصبح مع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المتصدق هذه الليلة فلم يقم أحد ثم قال أين المتصدق فليقم فقام إليه فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. Biz buga çeyin Allah joluna arman kılıp, arzu kılıp, anan armandarına jetken Abu Layla jana Abdullah bin Mughaffal radiyallahu anhumany айтып өткөнбүз. Ушул эле мазмунда көптөгөн сахаба радiyallahu anhumдардын Алла жолуна чыгууга арман кылып, Алла жолуна чыга албай ыйлап, Алла жолуна чыга албай калып өкүнүп, кызылат болгондуктары көп риваяттарда баяндалып турат. Ульба бин Зайд деген сахаба бар эле, ал түндөсү эшикке чыкты дейт. Анан 2 рекет намаз окуду түндөсү. Эми билесиздер, сахаба радiyallahu anhumдар намазга турганда кээде 1 рекетте эгер Куранды жаттаган болсо баштан аяк Куранды окуп коет эле. Алардын 2 рекет дегени бул 2 саат 3 саатта кеминдечи. Эми өзүнүн кажетин сурап түндө Ульба бин Зайд радiyallahu anhu тахажжуд намазын окуду. Маша Аллах, Аллах каалаганчалык. Өтө сонун, өтө узун. Эми аны айтыш мүмкүн эмес дейт, баяндаш мүмкүн эмес. 2 рекет намаз окуду. Сумма бака. Андан соң түнү тахажжуда туруп алып ыйлап жатат. Вакал Аллахумма иннака март. Варагабт фих. Аллахым, сен Алла жолуна чыккыла деп айткансың. Сен Алла жолуна чыгууга кызыктыргансың. Алла жолуна чыкпагандарга Алла субханаху ва таала Куранда наразы болгон жерлери да кездешет да, аяттачы. Истақолту милал ард. Алла жолуна чык десе жерге бекем оор болуп отуруп алдыңар дейт. Ародитум бил хаяти дунья. Силерге эмне дүйнө жашоосу эле керекпи дейт. Аллах таала капа болуп атат. Алла жолуна чык десе чыкпай отуруп алдың. Дүйнө жашоосунда сен ахиретти алмаштырмакчысыңбы? Сага дүйнө жашоосу эле керекпи? Фама матаул хаяти дунья фил ахира илля қалил. Бул дүйнө жашоосу ахиретке салыштырмалуу эч нерсе эмес дейт. Аз гана арзыбаган нерсе дейт да.
ушул арзыбаган нерсе үчүн сен түбөлүктүү рахатты, түбөлүктүү жыргалчылыкты сен алмаштырмакчысыңбы? Ыймандуу пендем, чык дегенде чыгып кетпейсиңби деп Аллах Таала кызыктырып жатса, пайгамбар алейхисалам фанфиру, Алла жолуна чык дегенде чыгып кеткиле деп жатса. Анан сахаба радиаллаху анху айтып атат: Аллахым, өзүң Алла жолуна көптөгөн аяттарда кызыктырдың, чык дедиң, кызыктырдың, бирок мүмкүнчүлүктү бербедиң дейт да. Алла менен сүйлөшүп атат да баягы. Аллах арманын айтып атат да. Сен өзүң өкүм бересиң, Алла жолуна чыгууга кызыктырасың дагы, анан мага эч бир мүмкүнчүлүк бербейсиң. Кичине тыйыным, бир дагы тыйыным жок болуп атат. Чыгайын десем чыга албай жатам. Чык деп атасың, мен чыга албай жатам. Эми чык дедиңби, эми мүмкүнчүлүк да түзүп бербейсиң деп эркелеп жатат да Аллахтын алдындачы. Анан мындай дептир да. Ва инни атасаддaqu ala kulli muslimin bi kulli mazlima asabani biha. Мага канча инсандар зыян жеткирген болсо, мейли алардын зыяны мал жагынан, финанс жагынан болсун, ал жасадын же дене мүчөмө зулумдук жеткирген болсун, ал ирдин же менин аброюмду төгүп элдин алдына шерменде кылган болсун. Кыскасы менин суранарым ушул: бүт мага элдердин кылган зулумдугун мен сенин ыраазычылык үчүн сенин жолуңа сарптадым дейт да. Садака кылдым я Аллахым дейт. Алла жолуна чыгайын десем чыга албай жатам. Эми Алла жолуна чыга албай калдымбы? Эми канча мага адамдар зулумдук жеткирген болсо, мал дүйнөмө, жашоомо, аброюма, денеме, ошол бардык элдердин берген зулумдугун Аллахтын жолуна мен арнадым. Аллахтын жолуна мен ошолорду арнадым да кечирдим дейт. Аллахым, өзүң кабыл кылгын деп ниет кылып жатат. Алла жолуна чыга албай өзүнүн баягы жакшы амалдан Аллага сунуштап жатат да. Бул да жакшы амал да, жакшы иш кылуу да жакшы амал. Бирок бирөөнүн жамандыгын кечирип коюу Аллахка жага турган амал. Эң сүйүктүү амал бул. Жүрөктү тазалоо бул пайгамбар алейхисалам эң улуу сүннөтү. Сумма асбаха ма'ан-нас. Ошентип Ульба радиаллаху анху эртең менен адамдар менен чогуу эле мешитке келди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошондо кайрылды да: Ульба деген жок. Ульба бин Зайд улуу Ульба деген жок. Айнал мутасаддиqu хадихи лайла. Бүгүн түнү садака кылган инсан ким деди? Кайда жүрөт ошол инсан деди. Фалам якум ахад. Бирөө дагы турган жок. Балким ошол күнү бирөө дагы садака кылбагандыр. Адамдарда болот мүмкүнчүлүк. Кээде күндүзү садака кылса, кээде түндөсү кылат. Ар кандай да, кээде кылса, кээде кыла албайт. Ошол түнү эч ким садака кылбаган окшойт да, кыла албаган окшойт. Өзү сахабаларда кыла турган эле байлык жок эле алгачкы доордочу. Бир дагы инсан турган жок, мен садака кылдым деп, бирөө дагы турган жок дейт. Сумма кал айнал мутасаддиqu фальякум. Садака берген инсан турсун деп атат. Турсун деп атат да, кайра айтып атат. Факама илейхи фа ахбараху. Анан турду да: Аллахтын элчиси, мен ушул түндө туруп Алла жолуна чыгайын дедим, чыга албадым, садака берейин дедим, бере албадым. Бирок ушундай элдердин мага жеткирген кыйынчылыгын бардыгын мен Алла үчүн кечирдим, ошолордун баарын садака кылып жибердим дегенде пайгамбар алейхисалам айтат: Абшир, сүйүн дейт. Кубан, сүйүнүч болсун, бакыт болсун сага. Фаваллади нафси биядихи. Мен улуу затка касам ичем. Менин жаным анын колунда болгон Аллах Таалага касам ичем. Лакад кутибат физ закатил мутакаббала. Акыйкатта кече күнү кылган амалың кабыл болуучу садакалардын катарына кошулду дейт. Эми карасаңыз, сахаба радиаллаху анхумдар ушу Алла жолуна чыга албай, мүмкүнчүлүгү болбой калган сахабалардын Алла жолуна чыгууга арман кылгандыгын айтып жатат да. Эми сизде бар болсо, мүмкүнчүлүгүңүз болсо, Алла жолуна чыгыңыз. Эч канча убакыт кетпейт. Эч канча мал кетпейт. Алла жолуна чыгасыз, Аллах Таала сизди сыйлайт. Күнөөңүздү кечирет. Алланын коногу болосуз. Аллах Таала бардыгыбызга ушул Алла жолуна чыгып, акыйкатты түшүнүп, Аллахтын сүйүктүү пендеси болушка бардыгыбызга мүмкүнчүлүк берсин.